Что дает паспорт Кыргызстана? Только с помощью административного ресурса это можно сделать в такие короткие сроки. Первая цена – это 6500. В этом направлении мы для вас готовим только документы. Издеваясь, говорят, вот смотрите, кыргызское гражданство можно купить. Это делается очень легко. Чындыкка жатпайт го дейм бул айткан нерселери. Андай коррупциялык көрүнүш болбойт. 30 жылдан бери ошол жерден бала чакалуу неберелери бар азыр. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жарандыгы жок жүрөт да. Украинадагы согуш башталгандан бери кыргыз паспортун алууну жардама кылган орусиялык ортомчулар көбөйдү. Алар эл аралык чектөөлөрдөн качкан орус жарандарына Кыргызстандын паспортун сунуштап, акысына $5000 $20000 чейин сурашат. Кыргыз паспортуна кызыккандардын арасында аттуу баштуу орусиялыктар бар. Кыргызстандын жарандыгын соодалгандар кимдер? Алар анча акчаны кайда сарптайт? Кыргызстандын бийлиги соодагерлерге кандай чара көрө алат? Орусиялыктар кыргыз паспортун кыска мөөнөттө алып жатканда коңшу өлкөлөрдөн көчүп келген айрым кайрылмандар эмне себептен жарандыкка жетпей жүрөт? Азаттык Кыргызстандын паспортунан киреше тапкандардын изин иликтеп көрдү. Баймарасы ташыган орусиялыктар башынан эле Кипр жана Мальта сыяктуу офшордогу алтын паспорт жана виза программалары аркылуу финансылык коопсуздугун камсыз кылууга жана эки жакка эркин каттоого умтулуп келген. Бирок Кремлдин Украинадагы толук масштабтуу согушу башталгандан кийинки эл аралык экономикалык санкциялар жана ары бери каттоого киргизилген чектөөлөр Орусияга жакын жерден экинчи паспорт алгысы келгендердин гүлдөгөн рыногун жаратты. Ал жер Кыргызстан. Мындай жагдай айрым депутаттарды тынчсыздандырбай койгон жок. Российские блогеры, издеваясь, говорят, вот смотрите. Орусиялык блогерлер шылдың кылып, мына кыргыз жарандыгын сатып алсаңар болот, оңой эле бүтөт, бул жакка төлөйсүңөр, анан жарандык аласыңар деп жардамалап жатышат. Мындайды айта турган болсок, азыр коомчулук жарылып кетет да. Толтура болот. Өкмөттүк мекеме Азаттык радиосуна жөнөткөн расмий маалыматка ылайык 2022 жылдын башынан же Украинадагы согуш башталгандан тарта кыргыз паспортун алган орус жарандарынын саны кыйла өскөн. Алардын көбү этникалык кыргыздар. Анын ичинде Украинада согуш башталгандан кийин мекенине кайткан, колунда орус паспорту бар кыргыздар болгон. Ошентсе да статистика соңку жылдары Кыргызстандын жарандыгын алган теги орусиялыктардын саны да өскөнүн көрсөтөт. Маселен, Калктык каттоо департаментинин маалыматы боюнча 2020 жылы 175 орусиялыкка Кыргызстандын жарандыгы берилген. Алардын арасында этникалык кыргыздар, кыргыз жарандыгын калыбына келтиргендер, жашы жетелек балдар жана Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусиянын ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун жеңилдетилген жол менен алган орусиялыктар бар. Алардын баарын кошкондо 2021 жылы кыргыз жарандыгы 400 орусиялыкка берилсе, 2022 жылы бул сан 1122-ге, 2023-тө 5373-кө жеткен. 2024 жылы баш аягы 7122 орус жараны кыргыз паспортун алган. Алардын 4700дөн ашыгы этникалык кыргыздар, 1187-си орус атуулдары. Кыргызстандын 7 миллиондон ашык калкына салыштырмалуу жогорку сандар анчалык көп болбосо да, бул тенденция орусиялыктарга кыргыз паспортторун сунуштаган онлайн рынок кеңейип жаткан учурга туш келди. Мындай жагдай болжолдуу көз боемочулук жана коррупция тууралуу кооптонууларга да жол ачты. Чынында бизде бардыгы бизди шылдыңдап атат. Бул неге мамлекетте? Facebook, YouTube жана Telegram сыяктуу социалдык платформаларда тарап жаткан орус тилиндеги жарнамаларда кыргыз паспорту орусиялыктарга бир топ артыкчылыктарды берери белгиленген. Анын ичинде кыргыз паспорту чет жактарга каттамдарды жеңилдетүүнүн, Украинада согуш башталгандан бери орусиялыктарга эшигин жапкан 3-чү өлкөлөргө алтын виза алуунун жолу катары көрсөтүлгөн. Во-первых, паспорт Киргизии открывает возможность перемещаться по миру. И хоть по силе паспорта и количеству безвизовых стран паспорт Киргизии сопоставим с российским, но граждане Киргизии могут беспрепятственно оформить визу в Европу, США и в другие страны, что открывает двери стран, закрытых для россиян. Кайсы бир жарнамаларда Кыргызстанда орус тили экинчи тил экени жазылган. Третье. Зарегистрировав компанию в Кыргызстане, вы спокойно работаете со всем миром, с низкими налогами и при этом минуя ограничения санкционные, которые наложены на Россию. Кыргыз паспортун сунуштагандардын кызмат акысы бир нече миң доллардан $20,000 чейин жетет. Мындай ортомчулардын айрымдары кыргыз паспортун тез арада же 3-6 ай ичинде алып берүүнү уада кылышат. Кыргызстандын расмий өкүлдөрү мынча убакытта паспорт берилиши мүмкүндүгүн, бирок бул мөөнөт арыз качан жазылганына жараша болорун түшүндүрдү.
Алар кыргыз паспортун сунуш кылган компаниялар Орусияда болгондуктан кандайдыр бир чара көрүү кыйын экенин ишарат кылышат. Бул мошенниктер муну ГКНБ тарабынан көзөмөлгө алынат. Бизге мындай арыздар түшкөн эмес. Азыр булар тарабынан деле айтылып атат, ушуну эми сайттар башка экен, башка өлкөлөрдө экен. Бирок эл өкүлдөрү Бекешев да, Токтошев да бир нече миң долларга тез арада паспорт алып берүүнү сунуш кылган жарыялардын артында коррупциялык аракеттер жокпу деп тынчсызданышат. Бул жерде укук коргоо органдар дагы ушуну изилдөш керек. Ошолордун агентстволордун ким, алардын артында ким турат? Мүмкүн аларга бирөө биякта отуруп алып, мүмкүн даже ким билет, биз билбейбиз да, мүмкүн укук коргоо органдарда бирөө отуруп алып аларга жардам берип атат да. Бул процесстин чоо жайын билүү үчүн Эркин Европа Азаттык радиосунун орус тилиндеги система иликтөө тобу орусиялыктарга кыргыз паспортторун алып берүүгө жардам берген бир нече ортомчуларга байланышып көрдү. Алардын бири да паспорт алып берүү жараянында жемкорлук бар экенин ачык айтышкан жок. Бирок ортомчулардын бири акча жараянды тездетиши мүмкүн экенин ишарат кылды. Первая цена это 6500. В этом направлении мы для вас... Биринчи баа $6500. Мында биз сизге документтерди гана даярдап беребиз. Андан ары сиздин жоопкерчилигиңизде. Башкача айтканда өзүңүз калктын тейлөө борборуна барып документтериңизди тапшырасыз. Кызмат көрсөтүүнүн экинчи пакети $11000 турат. Мында биз сизге жарандык алып берүү жоопкерчилигин өзүбүзгө алабыз. Экөөнүн айырмасы жарандыкты батыраак алуу жана жараянды жеңилдетүү үчүн сиздин документти кабыл алып, караган жана алуу мөөнөтүнө чындап таасир кыла алган аткаминер менен сүйлөшүш керек. Договориться с парачиновником, который будет рассмотреть ваше дело, которые действительно могут повлиять на сроки получения. 2022 февралда Кремль Украинага кол салгандан кийин 100 миңдеген орусиялык, анын ичинде мобилизациядан жана саясий репрессиянын каарынан качкан мигранттар Орусиядан агылып чыга баштаган. Президенттик администрация 2023 жылга чейин жарыялаган жаңы кыргыз жарандарынын тизмесине ылайык согуш башталгандан кийин Кыргызстандын паспортун алгандардын арасында Орусиянын саясий жана бизнес элитасынын өкүлдөрү да бар. Алардын катарында Тверь облусунун мурдагы губернатору Дмитрий Зеленин, Москванын жанындагы Сколково мамлекеттик инновациялык борборунун топ менеджери Кирилл Каем, Америка Кошмо Штаттарынын кара тизмесине түшкөн Путиндин Бирдиктүү Орусия партиясынын федералдык депутаты Юрий Петровдун аялы менен уулу бар. 2022 жылы согуш башталгандан кийин кыргыз паспортун алган дагы бир ишкер, эл аралык санкцияга кабылган Илья Гамбашидзе. Ал Москвадагы социалдык долбоорлоо агенттигин башкарат. Вашингтон бул компания Кремлдин көрсөтмөсү менен пропагандалык өнөктүктү жетектеген деп санайт. Эркин Европа Азаттык радиосунун Украин кызматынын журналисттик иликтөөлөрдү жасаган схема долбоорунун колуна тийген документтер Гамбашидзенин Украинанын жана анын өнөктөштөрүн каралоого багытталган. Ошондой эле Евробиримдиктеги ашынган оңчул саясий партияларга колдоону күчөткөн операциялардын сырын ачкан. Кыргызстандын жарандыгын алгандардын арасында Орусиядагы эң кирешелүү жана ийгиликтүү бизнестердин бири Wildberries соода компаниясынын негиздөөчүсү жана ээси Татьяна Кимдин мурунку күйөөсү Владислав Бакальчук да бар. Ал кыргыз паспортун былтыр жазында эле алганын 7 ноябрда Telegram каналына жазып, ага кошумча президент Садыр Жапаров менен түшкөн сүрөтүн да жарыялаган. Ал бул сүрөт качан тартылганын тактаган эмес. Былтыр сентябрь айында Wildberries компаниясынын Москвадагы кеңсесинде кандуу атышы үчүн Бакальчук кармалып, кайра бошотулган болчу. Кремлдин сынчыларын жана журналисттерди куугунтуктоого жол ачкан 2014 жылы кабылган мыйзамга ылайык, эгер орус жараны башка өлкөнүн паспортун алса же туруктуу жашоого уруксаты болсо, анда ал тууралуу Орусиянын өкмөтүнө расмий маалымат берүүгө милдеттүү. Зеленин, Каем, Петров жана Гамбашидзе эмне үчүн кыргыз паспортун алганы тууралуу суроолорубузга жооп берген жок. Бакальчук кыргыз паспорту ага кооз жана меймандос өлкөдө бизнес жүргүзүүгө өбөлгө болорун ачык билдирген. Бул орус жарандары кыргыз паспортун мыйзамсыз алды дегенден алыспыз. Себеби Советтер Союзу ыдырагынга чейин туулган орусиялыктар Кыргызстан, Казакстан, Беларусь жана Орусия кол койгон 4 тараптуу келишимдин негизинде аталган өлкөлөрдүн биринен экинчи паспортту жөнөкөйдүлгөн шартта ала алат. Аларга дегенде ошол өлкөдө жашоо керек деген талап коюлбайт. Азаттыктын колуна тийген документтер 1991 жылдын 21 декабрына же Советтер Союзу ыдырагынга чейин туулган, кыргыз паспортун сураган жана алган орусиялыктар соңку 3 жылда көбөйгөнүн көрсөтөт. Конституцияда кыргыз жарандыгын берген жарлыкка президент кол коеру белгилүү. Президенттик администрация кыргыз паспортун алгандардын аты жөнүн ачык жарыялоону 2023 жылы токтотуп койгон. Биз кыргыз паспортун соодалаган жарнамалар, айрым орусиялык ортомчулардын билдирүүлөрү тууралуу президенттик администрацияга кайрылдык. Президентке караштуу жарандык боюнча комиссиянын жооптуу катчысы атуулукка арыз тапшыргандар менен комиссиянын мүчөлөрүнүн ортосунда эч кандай түз байланыш жок экенин,
жарандыкка тапшыргандар тыкыр текшерүүлөрүн Азаттыкка айтты. Bizde mıyzamdın negizinde, ana kelişin negizinde kabul alат. Алар birinci gelgende, алар ошо паспорт столдорго келет, документтерин көрсөтөт, тиешелүү документтерди туура болсо алар кабыл алат. Тиештүү коргоо органдарынан обязательно текшерилет. Соттугу жокпу, башкасы жокпу, кылмыскер эмессиз. Андан кийин бизге даяр документтер уже келет. Биз мындай акыркы гана документ келет, биз ага негизинде гана комиссия карап туруп, биз указ гана даярдайбыз. Башка эч кандай эмес жок. Документти кабыл алуу боюнча биз Азаттык радиосунун кабарчылары жана система долбоорунун иликтөөчү журналисттери соңку 2-3 жыл ичинде кыргыз жарандыгын алган бир нече орусиялык менен сүйлөштү. Алар төрт өлкөнүн ортосундагы келишимдин негизинде кыргыз паспортун алганын ырасташты. Бирок коопсуздугунан улам ачык айтып берүүдөн баш тартышты. Азаттык кыргыз паспортун алууга көмөктөшөбүз деген орусиялык фирмалар менен байланышканда СССР кулаганга чейин туулгандарга артыкчылык берилерин айтышты. Мындай фирмалардын айрымдары паспорт алып берүүгө кепилдик жоктугун билдирсе, башкалары толук мыйзамдуу иш жүргүзөрүн айтышты. Башка бир фирма болсо, эгер кыргыз аткаминерлерине акча бербесе, иш ордунан козголбой турганын белгиледи. Паспортту тез арада алуу жана бул процессти түйшүксүз өтүү үчүн сиздин документти кабыл алган аткаминер менен сүйлөшүү керек болот. Сиздин ишти карай турган жана паспорт алуунун мөөнөтүнө чындап таасирин тийгизе ала турган бир нече аткаминер менен макулдашуу зарыл. Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин калктык каттоо департаментинин жетекчилеринин бири бул тармакта коррупция же жемкорлуктун ыктымалдыгын четке какты. Коррупция болушу мүмкүн эмес го дейм. Бул бакта мисалында бир киши решать этсе, анда балким болушу мүмкүн го, наверное, бирөө менен сүйлөшсө. Бирок бакта деген несколько этап менен өтөт да. Анан кандай бул мен даже представить не могу да. Чындыкка жатпайт го дейм бул айткан нерселери. Андай коррупциялык көрүнүш болбойт го дейм мен мындай кандай деп айтсам. Ишенбей турам да алардын айткандарына. Такое исключено. Жаран өзү келет, без никаких посредников. Каждый сонно деген видеокамералар турат. Аяктан алыш беришкен дагы невозможно го дейм. Ал январь айында парламенттеги жыйында кыргыз паспортун сунуш кылган орусиялык куртумчуларды көз боемочулар деп атаган болчу. Ошентсе да четтен келген этникалык кыргыздар жарандык алууда тоскоолдуктарга кабылып жаткан маалда интернетте жайылган кыргыз паспортунун соодасына айрым депутаттар таң калып турганын жашырбайт. Я просто удивляюсь, почему некоторые... Кыргызстанда эч качан жашабаган кимдир бирөөлөр кыргыз жарандыгын оңой эле алып жатканы. Ал эми биздин кандаш этностук кыргыздар аны ала албай жатканы мени таң калтырат. Получает гражданство. Я вот этому удивляюсь, понимаете? Депутат Жыңгыз Ажыбаев декабрдагы жогорку кеңештин жыйынында Кыргызстанда турмушка чыгып, очор бачар болгон аял 20-30 жылдан бери жарандык ала албай жүргөнүн айткан. 30 жылдан бери ошол жерден бала чакалуу, неберелери бар азыр. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө жарандыгы жок жүрөт да. Азаттыкка аты жөнүн жашырууну өтүнгөн этникалык кыргыз аял коңшу Тажикстандан бир нече жыл мурда көчүп келгенден кийин өзү 2 баласы менен кыргыз паспортун алганын. Бирок бюрократиялык баш оорудан улам күйөөсү жарандыкка жетпей койгонун айтып берди. Биринчи регистрация кылат экен 3 айга. 3 айга кылгандан кийин ошондо кайрыман чыкса сразу берет экен. Эгер кайрыман чыкпай калса жана баягы регистрацияны узартуу керек экен. Азыр эми чалымдыкы чыкпай калды. Бирок узартууга бизди атаңа бар, энеңе бар деп узартып бербей жатат. Мында паспортту айылыбыздан келгенде неме кылып жүрүп бир 10-15тен ашык адамдарга ошо кишинин жардамы менен паспорт алып берген элем. Ушинтип. Ал паспортторду алууда андай процедура кандай болгон? Жеңил болгонго мурда? Паспортторду алганда акча менен болду бардыгы. Алар жылга жетип, жылдан кичине ашып, анан кээ бирлери 6 айда, 8 айда алды. Президенттин иш башкармалыгына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин калктык каттоо департаментинин директорунун орун басары Бекзат Ибраимов Азаттыкка билдиргендей, этникалык кыргыздарга жарандык алууну жеңилдеткен чаралар киргизилген. Бирок дагы деле маселелер бар. Мисалында кыргыз улутундагы же болбосо башка улутундагы Өзбек республикасынын жарандары бизде жашайт экен да, көп жылдан беричи. Бирок паспорттардын мөөнөтү өтүп кеткен. Чет өлкөлүк паспорттардын мисалы Өзбекстан республикасынын паспорттары өтүп кеткен. А бизге жарандыкка тапшырыш үчүн паспорт керек да. Паспорт керек.
ошондуктан ушундай бир маселе жаралып атат бүгүнкү күндө. Депутат Эмил Токтошев укук коргоо органдарынан Орусиядагы онлайн базада кыргыз паспортун соодалаган деген шылуунарды таап, бетин ачууну талап кылганын, бирок азырынча жооп ала элек деген Азаттыкка айтты. Эми баарыбызга эле мына ачык да. Эгерде ошентип реклама кылып сатып алса паспорттарды, ал жөн саткан жок да. Бул жакта байланышы бар да. Буга чейин Калктык каттоо департаменти чет элдик жарандарды Кыргызстандын паспортун алуу үчүн ортомчуларга алданып калбоого чакырган. Калктык каттоо департаменти ортомчулардын документ, маалыматтарды ыкчам даярдайбыз деген убадаларына ишенбей, жарандык маселелери боюнча паспорттук бөлүмдөргө кайрылууну эскерткен. Маалыматта акча алып, консультациялык кызмат көрсөткөн адамдар жарандык алып берүүдө эч кандай таасир эте албасы жазылган. Кыргыз паспортун интернетте соодага айланткан ортомчуларды кантип тыюу керек? Сиздин оюңуз кандай? Пикир калтырыңыз.